Болды, айда берілі. Açanım. Ketdi. Tart. Toru qaşqanı tarıp жатабыз boyun. 1.68. Bir ara артқа қойғанды деле мұны. 1.68. Болот жакшы. Ассалаумалейкум, қадырман көрушілер. Месеркечи каналының катталуучулары. 7 май 2022 жыл Жалал-Абад обласы Базаркоргон Жон айылында Нурбек мырзанын дагы жаңы аттары келип калыптыр. Ошол аттардан сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Биринчи чыга турган атыбыз бул Тору Кашка экен. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Нурбек мырза кандай? Ден соолуктар жакшыбы? Санайсызбы? Мурунку чыгарыштан сурап кетеличи, аттар кеттиби? Мурунку чыгарыштан боз ат кетти ака. Ак боз ат кетти. Ак боз ат кетти. Өзүдө калды Жалал-Абадта. Кыргызстанда калды. Чоң ат содаш келишпей турат азыр. Эме бүгүнкү чыгарыштан биринчи чыккан атыбыз бул Тору Кашка экен. Кайман аты жокпу бунун? Кайман атты ошо алган адам коюп алат ака, Кудай кааласа. Алган киши өзү коюп алат, э? Ооба. Кайсыл жактан келди? Жашы канчада азыр? Бир акаман алдым ака. Өзүм кичине талаш менен болуп калды. Кайсыл жакта жүргөн экен негизи? Зор ат экен жаңы. Улакта жүргөн го дейм. Улагы жакшы, улагы зор экен ака. Эми эгесин айтыш боюнча өтө күчтүү мактады улагын. Улагын өтө күчтүү мактады, анан өзүмдөн көңүлүмө толду ака. Өз жаныбарым. Калчыктарым жакшы экен, моюндардын узундуктары, үстүнүн токтуктары зор экен да. Анан жеңилдиктери. Жашы канчада азыр? Жашы. Күлүктүгүн көрдүңүз азыр чапкан. Ооба, чуркагандары өтө жакшы экен, күлүктүгүндө сөз жок. Жашы 5 жаш ака. Экасы. Экасы, Пародасы? Пародасы өзүнүн кыргыз жылкыдан ака. Кыргыз жылкылардан. Ооба. Өзүнүн таза кыргыз жылкылардан. Мүчөлөрү да жакшы экен, бою башы өтө сонун көрүнөт. Үйүргө кошуп турбу бул атты? Үйүрдүн сурооптун ака. Үйүрүн сурооптун эгесиненчи. Кимде ким алам деп кызыккан болсо, чалып айланышып, сүйлөшүп көрөсүңөр, э? Ооба, Кудай кааласа ака. Аттын немелерин мүнөздөрү жоош эле экен. Жоош экен ака. Анан жеген ичкен ама комбайн экен ака. Бакпаптыр да просто. Мына азыр көргөндөр семиз деп ойлошу мүмкүн, бирок арык ат. Ат арык бираз, Жалда эчтеке жок ака. Эгер жемдеп бага турган болсо, жаныбар бирок ака жеген жаман күчтүү экен ака. Зор жейт. Жакшы. Жүрүштөрүнөн көрүп койсоңуздар болот, мына басыктарынан, ден соолуктары движениялары зор экен ака. Жакшы көрүнүп турат мына. Сатуучубуз айтып жатат, движениялары зор экен дейт. Демек, мыкты аттардын бири. Бир аз жоонортуп туруп, чоң аламан улакка чапса, жаныбар топту жакшы эле кечкиде, Ака, баксаң быйыл Кудай кааласа талкадагыдай эле экен. Жүрүшүнө караганда мындай жүрөк ток болуп кирип берген болсо, жаныбар өтө жакшы болот, эми. Узундуктары, путу колдору, казыктары ham жакшы да экен. Ушундай токтотуп турсаң, жакындан бир эми көрсөтөлү. Кабак баштарынан мындай кылып сиздерге жакшылап көрсөткөнгө аракет кылып жатабыз. Көздөрү ham кичине жакшы экен. Кабактары жакшы экен. Көздөрү ham жакшы. Бир аз багуу калыптыр, жоонортуп, келе жаткан кышка чапкан болсо жакшы ат болгудай. Көптөгөн бир ийгиликтерге жеткирет десек да болчу да, туяктарына бир аз тебеленген жерлер бар, Ака, бул чабылган ат. Улакта жүргөн. Улагына гарантиясы менен алдым ака. Азбыраты менен. Жакшы. Така турганы кандай болду экен? Жоош экен ака. Караганга мингенге, Колун неме кылганы, жооштуктары зор экен ака. Дагы бир чабып көрсөк болобу азыр? Бир кой берсек. Түшкөндөн кийин зор экен. Күнү ысып кетти да өзү ака. Күн ысыкта көп кыйнабайланда бир сиздерге чуркаганын көрсөттүк. Атты кыйнабайлы деп сиздерге кийинки алган биздин алуучуга жакшы ат болуп берсин деп айтабыз. Эми баасына келеличи, канча дейбиз баасын? Баасын ака $5000 койдум ака. Өзүм алган ма үстүнө кичине коюп эле неме кылдым. Сүйлөшүүлөр болобу?
Жақсы аттарды алып, ишеничті аттарды. Елдер атал күйе өрбей түзігірақтарын алып саттамаға. Епте өлі тауарды өткөрішмес. Ошоға қарап, жақшысын алудамаға, нашарын албайтам. Менше көп болу ұрат. Менше ошол мурунку сатылган аттардан дагы эч кандай жалп болуп окшойт, да? Алган адамдар Кудай кааласа, мен саткан аттардан баары разы. Баары разы болуп атат. Ала ат чыгардык эле, билесизби? Ошо эми Өзбекстанга барып, Өзбекстанда улак төлөй экен экен. Ошо чогулуп Өзбекстанда алган адам сатам деп алды эле. Ал сатып бир жерге барган экен, айырдагилер мага чыкты. Сенден алган ат зор чыкты, биле зор жарап атат. Рахматын айтып атышат. Бир байдын үйүндө багылып атат, күздө Кудай кааласа талкалайт деди. Жакшы. Беш кашка өзүбүздө калды. Аттардын чыкканы баары эле зор экен. Жакшы. Мына уктуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр, бул минип турган аттагы мына ошо жакшы аттардын бири. Боюн ака бой. Жаккан болсо алыңыздар. Ооба, боюндагы көрсөтүп кетебиз, албетте. 68 уруунда. Жакшы. Бүгүн 3 баш чыгат, Мына сырткарда 2 башты көрсөтөбүз. Биз менен чогуу болуп туруңуздар, кийинкисин 5-5-тин аты, Анда кийинкиге кезек беребиз. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Мында 5-5ке деген аттын дагы боюн жерден коюп тарып жатабыз. 1.55 чыгат экен. Урматтуу көрүүчүлөр, экинчи атыбыз дагы даяр болуп чыгып келди. Экинчи номердеги бул 5-5-тин аты экен. Демек бул 5-5-тин атынан маалымат берип айтайлычы. 5-5-тин аты жашы 2 асыяк, 5 жашар, Ооба, 5 жашар. Ат өтө күлүү экен ака. Ал жарыштырдык го. Сөз жок. Кыйла алдыракта баштап жүрдүм өзүчү. Мына илештирбей экен берген. Ха дегендер өтүп кетет экен. Үлүктүгүнө там бердим аны. Оозу кандай экен? Жаш балага бир аз бош бербей барып бирок токтотуп калды. Токтотуп экен. Алда моюн бербеди. Бирок яман чыйрак экен ака. О жерден көрдүңүзчү, жардан секип чыгып кетти эчтек болду. Демек жаныбар чуркагандарында сөз жок. Өтө күлүү экен ака. Ден соолуктары кандай болду экен бунун? Ден соолугу жеген ичкени зор экен ака. Кече эмес, мурунку күнү Бишкектен келди бул. Бишкекте командада чабылып жүргөн ат экен өзү 5-5те. Бир акам укам чыгарып сат бер дегенден ошо акамдын аты бул. Ол ака деп сат берейин деп ат келдирдим ака. Бирок ат зор экен ака. Буну 5-5ке эмес ака, биздин өзүнүн аламан бакан чапса болот экен, аркага иштетчечи. Аламанга чуркайбы? Топторго, Билбейм ака, менин көзүм жетти да чуркашына. Өтө күлүү экен ака. Улакты алганда ат илештиргидей эмес бул ака. Бунун мындай бээлерди көргөндө баштарын көтөргөн жакшы экен. Үйүргө кандай болду экен? Үйүргө деле кой элек, бирокчу койсо жарайт булчу. Болот, Ооба. О тайларды көрүп жиндеп атат го кара. Ошону айтам. Анан ака бул минилбей эле туруп калган экен. Анан көрдүңүз тердеп кетти, бир-эки чабып койсо эле. Мен жууп ичине бир-эки неме кылып койдум. Анан кече такалаттым ака. Кандай экен турганда? Өлгүдөй жоошпун экен. Жоошуп экен. Унчукпай турду. Тоттунтек жаңы такалатып койдум. Жакшы. Аттын үстүнүн токтуктары, моюндары зор экен дагы. Мындай бир бери кайрып коесуңарбы, бир жакындан бир көрөлүчү жаныбарды кабак баштарынан бир жакындатып, бир көрсөтүп коюн. Туруп калгангач, немеси сал башын алып кетип калды ака. О, жаш бала чабып койгон, о, мени ham кадимгидей алып кетип калды. Айт жаныбарына. Чат аяктагы кенен экен. Муну тизгинди кое берген деле кетки да, ака, илештирбейт ака. Камчы деле колдонбой. Кыйкырык менен чуркагыдай. Бир-эки кое берели эми. Көп эмес. Алып кетсечи ака. Эми сен алып кетип калса, сен ат минбей эле кой. Сени алып кетпесе керек. Бул дагы оңор жигит эмес. Улактарда чабып жүргөн жигиттин бири мына. Жакшы. Жакшы. Ысыкта көп кыйнабайын деп атат окшойт. Жакшы кое бербей атат. Жырак чыгардык эле го. Ошону мингендей болдум ака. Жыракты мингендей эле болдуң. Жакшы. Жаныңан. Чынында 5-5ке чапчудай ат экен. Аламаңа дагы аркага чапса болот дейт. Эми айылда теке улак дегендерге чапса дагы ошо жаш жигиттерди үйрөткүдөй болот. Кимге жакса өзүңүздөр жакындан келип көрүңүздөр. Биз кыскача маалыматын берип турабыз, эми сиздерге көрсөтүп жатабыз.
Жакшы Нурбек, болду эми ысыкта көп кыйнабайлы аттарды. Кийинки биздин алуучуларга жакшы ат болуп берсин деп айтайлы. Hey! Ой жаным. Мындай атты мингенде түшкүн келбейт да өзү. Өзүм орундашында атты. Жакшы. Дегенде өзүм Ай жаным. Азыр эми жакын келсе токтотуп сиздерге баасынан билип берели. Нурбек өзү дагы кызып калды окшойт. Мындай ат мингенде берилип кетесиң. Эми бунун баасын айтайлы, биздин көрүүчүлөргө баасы кызык болуп жатат болуш керек. Сомой 350 миң сом, Жакшы кардар келсе сүйлөшүүлөр болот да. Ооба, сүйлөшүп. Акам бер десе берем. Баасы келди калса. Болбосо кудай кааласа аламанлыга чыга алабыз. Өзүң чыгасың, жакшы. Бизге чейин багып алып. Урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы 350 миң сомго коюлду. Андыктан мына ушундай жакшы атты колдон чыгарбай алыңыздар. Дагы бир атыбыз бар, Ооба. 3-чү атка кезек беребиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Өспүрүм көрөбүз 3-чүсүндө. Боюн көрсөтүп жатабыз. 1.58 экен. Үчүнчү өспүрүм атыбыз дагы даяр болуп чыкты. Эми бул атыбыздан дагы сиздерге маалымат берип айтайлы. Алгач эле ошол жашынан сурайлычы, бул канча жашта экен? Жашы тай ака 3 жаш. 3 жаш. Бышты болду, Бышты, Буркам. Бул кайсыл жактан келип калды? Бул өзүнүн жалбаттын жылкысы ака. Таза кыргыз жылкыдан. Кандай үйрөтүлүп жатат экен эми? Ака кудай кааласа. Ушу ойдон ар кандай жыйынга жарайт бул. Сардасын көрүп атасыз го. Алаган бир тизгинди шилеп койчу мына жака көздөтүп. Тарт ап кетти ажанар. Тарт. Какпай тарт. Жаш жигитке бир аз баш бербей атат, өзүң деле минип көргүзгүдөйсүң эми буну. Зор ака. Биздин сатуучуларыбызга бир көрсөтөсүн. Ден соолуктары ичип жегендери кандай болду экен? Ден соолуктары жеген ичкени зор ака. Жакын алып келгин бер ака. Секин. Жаныбардын мүчөлөрү дагы жакшы көрүнөт. Секин тат. Жигит бир аз жаштык кылып атат го дейм. Секин бастырып кел. Буну үстүндө тогу бар да бунун. Тогу бар ат мингендер түшүнөт ака муну. Аттан ток болчу эле деши мүмкүн ака. Комментарийга жазгандар. Али түрө берет, карбан жүрө берет да. Ооба. Жак өтүп, бу жерге коюп тур, секен коюп тур. Эми сиздерге жакындан бир көрсөтөлү. Бер каратып коесуң, күн жака каратып жакшылап сиздерге көрсөтөйүн. Казыктарын көргөзүң күтүп алың. Казда өзүнүн кыргыз жылкыдан. Така болгон экен, Така болгон экен. Такаланган, Жоштар жош. Кабактарын көргөзүң ака. Аттын үстү жаман толлу ака. Берки аттардан толлу эконом тең. Буну жалын көзө койгон экен да. Ооба ака. Сага келгенче көзөлгөн экен. Ооба. Кырпай койсо жакшы болмок экен, эми. Жазга бир аз даярдап койгон экен да, бирок, жакшы. Негизгиси жүрөктүү болсо, улакка жакшы жарап берген болсо, өтө сонун болгудай бул аттыны көрүп атасыздар. Жаныбар бышты кезинде эле мүчөлөрү өтө сонун экен. Бул дагы жонор өсө турган болсо, өтө мыкты аттардын бири болот. Кабактар жана. Кабактар көздөр зор да ака. Мына пышта ака. Демек, бул да өзүң көңүлүңө толду да? Ака, өтө толду ака. Бою Берки 5-5-тин атынан чоңураак экен саат. 1.58 экен ака бул. 1.58, Урөндө. Урөндө 1.58. Өзүм кыргыз жылкыдан да ака. Жакшы, өтө сонун. Өзүм 1-2 минут койм ака. 1-2 минут көрсөтөм, атты көрсөтөлү, андан соң биздин көрүүчүлөрүбүзгө баасын айтып жеткиребиз. Ака, үстү ожум толду ака. Мингенде билинет да. Жаныбар. Көрүп атасыздар. Өзүн алып жүргөндөрү өтө сонун экен. Башты көтөрүп, жаныбар жакшы үйрөнүп келе жатат экен. Чат аяктагы өтө кенен.
Мойны сынып кеткиле болот да калка. Мойындарды, баштарды жакшы үйрөттүр. Өтө. Тарбияны зор бергенде кесип. Тарбиясында сөз жок. Мына өзү дагы суагайынан келген аттардан экен. Мойындары дагы бир аз өскөн болсо өтө сонун. Негизи эле Жалал абадта жакшы аттар чыгып жүрөт. Көптөн бери көрүп, билип, айтып жүрөбүз. Көбү чака. Аха. О табырос болсо Россия экен, анан экен деп ойлошот да. Азыр бизде ака табырону Кыргызстанда любой жерде басып калды. Азот мененчи. Ооба. Каалаган немесин табыросун басып коюп атат. 250 сом берсе атынан жазып берип атат экен. Каалагандай кылып басып берет дачы. Буну эми бир-эки кое берели. Чуркаганынан бир байкайлы. Южун бура. Жакшы тарбия берген экен. Күзгө чейин дагы жакшылап тарбиялап, быйылкы улактарга четинен үйрөтүп салса боло бергидей. Ака буну быйыл этапта быйыл салып секин үйрөтсө, Кудай кааласа. Күчтүү жылкы болот ака. Ким алса ямсы. Жакшы ийгиликтерге жеткирет буйрса. Зор ат болот. Эми бунун баасына келеличи, баасын канча дейсиң? 250 миң сом дедим ака. Сомго 250 миң. Ооба, сомго 250 миң. Сүйлөшүүлөр болобу? Сүйлөшүүлөр болот ака, түшүп берем. Жол болот, Ооба, жол болот. Ат Кудай кааласа таза, таны таза. Ден соолугу зор ака. Ишти кылат да, короче ака. Буйрса алдыда жакшы аттардан болот. Мына сиздерге 3 атты Базар Коргон жергесинен көрсөттүк. Сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кейдж каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.